Бүгін 31 август Кыргыз Республикасының эгемендүүлүгүнө 24 жыл. Андыктан бул салтанаттын урматына Ала Тоо аянтында атайын чоң сахна жасалып, майрамдык иш-чара өткөнү турат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Арадан 24 жыл өтүп, бул жылдар аралыгында элибиз нечен тар жол, тайгак кечүүдөн өттү деген өлкө башчы Алмазбек Атамбаев өзүнүн куттуктоо сөзүндө буларга токтолду. Кадырман калайык калкым, бүгүнкү майрамдын ардактуу коноктору, сиздерди мамлекетибиздин эң башкы майрамы менен, эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Бир кезде Памир тоолорунан Байкөлгө чейинки учук кыйырсыз аймакты камтыган Улуу Кыргыз каганатынын чачырап кеткен бөлүктөрүнүн бири болгон Ала Тоо жергесинде 24 жыл мурда кырмызы кызыл туу желбиреп, Кыргыз Республикасы көз чарды. Элибиз нечен тар жол, тайгак кечүүдөн өттү. Туура 5 жыл мурда 2010 жылы өлкөбүздө тынчтык эле болсо экен, мамлекетибиз бөлүнүп, жарылып кетпесе экен деп жаратканга жалынганым эсте. Эми 5 жыл өткөндөн кийин Кудайга рахмат, өлкөбүзгө тынчтык менен туруктуулук орноду. Мамлекетибиздин кереге боосун бекемдей баштадык. Бул ишенимдүүлүк менен ушинтип айтсам болот. Тынчтык менен ынтымактын артынан акырыңдан өнүгүүгө жол ачылды. Кыргызстан мамлекет болбой калды деп табалаган көзү ачыктардын тилегин таш капты. Кыргызстан тарыхый, экономикалык жана руханий жактан кайра жаралуу дооруна бет алды. Bir жазуучубуз айткан, биз ким элек, ким болдук деп. 5 жыл мурда өлкө кандай акыбалда эле? Азыркы менен салыштырса болбойт. Дагы 5 жыл өтөр. Ал кезде элибиздин аң сезими дагы өсөт. Кудай буйруса, өзгөргөн, өрчүгөн, өнүккөн өлкө болобуз. Анткени жергебизде ар бир адамдын кайсы жагынан болбосун өсүшүнө шарт түзүлдү. Кыргызстан региондо эң эркин өлкө болуп калды. Эми Кудай буйруса эң өнүккөн өлкө болушубуз керек. Кыргызстан азыркы бир калыпта туруктуу өнүгүү жолунан тайбашы керек. Биз ар кимден суранбай, тиленбей, өз жаныбызды өзүбүз багышыбыз керек. Өз мамлекетибизди өзүбүз бекемдешибиз керек. Көч бара-бара түзөлөт. Элибиз, өлкөбүз өткөл кезеңдин солорунан абийир менен чыкты. Кыйынчылыктар калкыбыздын эркин бекемдеди, кайратын дагы да арттырды. Мен биздин өлкөбүздүн кең келечеги бар деп толук ишенем. Урматтуу мекендештер, азыр дүйнө жүзү тынч эмес. Саясатчылар депутаттык орун талашып, өз ара тытышып жатканда, Кыргыз мамлекетине тыштан келип жаткан коркунучтар улам өсүүдө. Билесиздер, мына өткөн айт майрам күнү чоң кырсыктан бизди Кудай гана сактады. Кудай гана сактады. Бирок жараткан сактанганды сактайт. Өлкө сен үчүн эмне жасады деп сураба, мен өлкө үчүн эмне жасадым деп сура деген сөз бар. Душмандардын чырагына май тамызып, өзүбүз менен өзүбүз тытышып, ынтымагыбызды ыдыраса, түндүк түштүк уру-уру болуп бөлүнүп кетсек, анда Кыргыз мамлекетин ким курат? Эгерде ар бир жаран элин, өлкөсүн алыкулдай сүйө берсе, сен ооруба, мен ооруйун аты жөрт деп. Эгерде ар бир жаран Разаковтай таза болсо, эгерде ар бир жаран мамлекеттен эле талап кылбастан, өзү эл үчүн, жер үчүн талыкпастан эмгектенсе, ошондо гана Кыргызстандын келечеги кең болот. Ушуну унутпасак. Урматтуу мекендештер, жакында парламенттик шайлоо болот.
bu biz için dağı bir abdan çoğun sınıf. Жаңы шайлана турган парламентке мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртө билишкен, өлкөгө жөлөк тирек боло турган, элине ак кызмат өтө турган адамдар шайланса экен деп тилеп жатабыз. Анткени бул шайлоо өзгөчө мааниге. Бул шайлоо өзгөчө мааниге. Бул шайлоодо Кыргызстандын келечеги аныкталат. Өлкөбүз, элибиз азыркы жолун улантып кетеби? Же кайрадан бийликке кара күчтөр, уурлар кайрадан келеби? Мунун бардыгы ушул шайлоодо чечилет. Муну унутпагыла, мекендештерим. Мындан тышкары, эгерде биздин өлкө бекем болсун десек, анда биз келе жаткан шайлоону сөзсүз таптаза өткөрүшүбүз керек. Анткени шайлоону өткөрүп баякыдай eski gepti giysek anda şayladan giyin bölünü güç alat. Eliste ıntımak ketet. Biz buğa yol versek bol boyut. Oşonduktan ökmet jana borborduk şaylo komissiya, jergilikti biylикtin öküldörü şayloonun taza ötüşü üçün başı menen жооп берүүгө тийиш. Başı menen жооп берүүгө тийиш. Mekendeşlerim benim. Egemendilik günümüz kut bolsun. Bayramımız şanlı olsun. Bardığınızlarga uzun ömür, çinden soluk, baktı alayım kalayım. Jaratkan jolubuzdu açıp, daima koldop жүрсүн. Biylik adaletli, elimiz ıntımaktı, jerimiz berekeli olsun. Yaşasın egemenli Kırgızstan. Hurra! Ажонун куттуктоо сөзүнөн кийин эгемендүүлүктүн 24 жылдык майрамы театралдаштырылган программа жана концерттик номурлар менен уланып, жарандарды патриоттулукка үндөгөн тасмалар экранда көрсөтүлүп турду. Ал эми эски аянтта спорттун көркөм гимнастика, акробатика, тартыш, тайквондо, самбо, оор атлетика, күрөш сыяктуу түрлөрдөн көргөзмө оюндар орун алды. Буга катар стол тенниси, стритбол, шахмат, тогуз коргоол, ордо жеңил атлетика, аркан тартыш сыяктуу спорт түрлөрүнөн атайын мелдештер да уюштурулду. Жылына өткөрүлүүчү мелдештер Бишкек шаарынын мэриясы менен Бишкек шаардык спорт комитетинин биргеликте өткөрүлөт. Бул иш-чара кабыл алынган жылдын башында. Азыр мен ушу аркан тартуу Кыргыздын улуттук оюндарын башкы калысымын.
Бул мелдешке 4 райондан катышып атат. 1-Май району, Свердлов району, Октябрь району. 4 районун арасында 1-орунду аябай кызыктуу жогорку деңгээлде болду. Ленин районунун 1 спортсмендери 1-орунду алды. 6 упай менен. 2-орунду 1-Май районунун спортсмендери алды. Аркан тартмаш. 3-орунду Свердлов району алды. 4-орунду Октябрь району алды. Бул Аркан Таш Кыргыздын улуттук оюну абдан жогорку деңгээлде болду. Спортсмендер бардыгы даяр, бардыгы машыккан спортсмендер. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 24 жыл. Бул жылдар аралыгында өлкөдө ар кандай өзгөрүүлөр болду. Бишкек шаарынын тургундарына Кыргызстанды дагы 24 жылдан кийин кандай элестетесиз деген суроо салдык. Алардын катарында экс-президент Розо Тумбаева да болду. 24 жылдан кийин Кыргызстан өнүгүп аткан өлкө болот. Бирок күчтүү эле болуш керек. Мына Сингапур, Түштүк Кореяны айтып атышат, булар азыр 50 жылдан ашып кетти. Мына тынчты, ордуна турушту дегендей. Биз деле күчтүү эле өлкө болобуз. Биз азыр үйрөнүп атабыз, рынок экономикасын үйрөнүп атабыз. Ошону эле мындай өздөштүрүп алсак, элибиз мен көп жерге барып көрүп атам, биз абдан шыктуу элбиз. Буюрса өнүгөбүз. Рахмат. Биз атайын ушу эгемендүү эмеге келип атабыз, ушу майрамга карата. Майрам ар жылына келип турабыз. Аябай бири-бирине кооз болуп атат. Мына быйыл өтө жакшы, сахналарды жакшы эме кылган, жасалгалаган. Бардык концертке мына эки жактан келген, чет мамлекеттен келген келет деп рекламада берип атат. Биз ошон үчүн атайын келдик, ушулар көрөлү деп. Биздин мамлекетибиз эң өнүккөн, Кудай кааласа өнүгөт деп биз ишенебиз. Жаштардын мамлекети, Кудай кааласа, жаштар өнүктүрөт, жаштар өзөт, Кудай кааласа келечеги кең болот жаштардын. Түбөлүктүү биздин мамлекетибиз, Кыргыз жери, Кыргыз эли гүлдөйт, жашай берет түбөлүккө. Мана биз конокпуз Кыргыз элинде. Өзбекстандан келгенбиз. Этникалык кыргызбыз өзүбүз. Мана мен абдан курсам болдум ушул жердеги байрамды. Президент Атамбаев сонун сөздөрдү айтты. Мен ага толук кошуламын. Мен mana shu кыргыз элиге бак таалай, жакшы жашап, ата мекенди колдоп жүрүштү каалайм өзүмдү. Өзбекстандан келген коноктор намыдан дагы бир байрам менен силерди куттуктаймын. 24 жылдан кийин мындан да абат болот го. Мындан да жакшы болот го. There are so many improvements. If you look at the city, Кыргызстанда көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат. Мисалы санай кетсек, Бишкекти эле алсак, көптөгөн машиналар көбөйдү дейт. Жаштардын образованиясы жакшырды дейт. Мисалы көпчүлүк жаштар англисче сүйлөй башташты. Өзүмдүн ишмердегим жанагы узчулукка байланыштуу болгондуктан, мисалы гийиздерди же болбосо шырдактар жасоодо элдер аябай жакшы методикаларды, техникаларды колдонуп, качественный жасап башташты. Кыргызстандын келечегин аябай позитивдүү көрөм. Мен аябай үмүттөнөм, что Кыргызстан парламенттик демократия системасында калат. Ушу башталган нерселери жакшыланып кетет деп, жана Европалык Союздан жакшы көптөгөн жардам алат деген ишеничтемин. I hope a better economy. I will be positive. Айта кетсек, Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 24 жылдыгына карата Алатты оянтында кечкисин чоң программадагы концерт өтөт. Ага чет өлкөлүк ырчылардан Григорий Лепс, Дима Билан, Вера Брежнева жана Аттаван диско дуэти келүүсү күтүлүүдө. Ошондой эле кече Кыргыз эстрада жылдыздары менен коштолот.